Орусияда кыргызстандык өзбекстандык адамдарды атып өлтүрүп, өртөп кетишти. Орус жалпыга маалымдоо каражаттары Россиянын Магнитогорск шаарында кыргызстандык жана өзбекстандык адамдарды атып өлтүрүп, өртөп кетишкендиги тууралуу маалыматты жазып чыкты. Маалыматта алардын денелери кичи автобус менен кошо өрттөлүп, эксперттер алар өрттөлгөнгө чейин эле атылып өлтүргөндүгүн такташканы айтылат. Күйүп жаткан унаа бир аз убакыттан кийин жарылып кеткен. Бул кылмыштын кесепетинен улам каза болгондор Кыргызстан менен Өзбекстан, Махмуд Жумаев, Алишер Кайымов жана Альмир Абидов аттуу жарандар болуп чыкты. Газель үлгүсүндөгү унаа 1-январда Карл Маркс көчөсүндө өрттөлгөн. Бул кырсыктан бир күн мурун бул көчөдөгү көп кабаттуу үйдө жарылуу болгон. Бирок ал үйдүн жарылуусу боюнча кылмыштын бул кылмышка тиешеси жок экени айтылууда. Бул акча кылганча кеткейди.